Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги кыргыз тили сабагын баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргызстандын кооз жерлери. Бүгүнкү сабакта Кыргызстандын кооз жерлери менен таанышабыз, жаңы сөздөр менен таанышабыз жана көнүгүүлөр менен иштейбиз. Балдар, биз бүгүнкү сабакта Кыргызстандын кооз жерлери менен таанышабыз. Кооз жерлерине Ысык көл кирет, Сары Челек, Манастын күмбөзү, Сулайман тоосу, Таш Рабат, Жети өгүз. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы менин аркамдан кайталап тургула. Дал ортосунда, тунук, чындыгында, мамлекеттик корук, суктанышат. Кыргызстандын кооз жерлеринин бири болгон Сары Челек жөнүндөгү текстти окуйлу. 104 бет 2 көнүгүү. Тексти кунт коюп уккула. Сары Челек. Сары Челек Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан. Тегерегин токой жана тоо курчап турат. Бак дарактардын көп түрлөрү бар. Суусу абдан тунук жана муздак. Сары Челек мамлекеттик корук. Сары Челекке туристтер көп келишет. Жаратылыштын кооздугуна суктанышат. Азыр балдар Сары Челек жөнүндө видео тасма көрөлү.
видео тасма силерге жакты деп ойлоймун. Эмесе текст боюнча суроолорго жооп берели. Сары челек кайда жайгашкан? Туура балдар. Сары челек Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан. Экинчи суроо. Анын суусу кандай? Туура, анын суусу тунук жана муздак. Келерки суроо. Анда эмнелер өсөт? Анда бак дарактардын көп түрлөрү өсөт. Акыркы суроого жооп берели. Сары челек кандай жер? Сары челек кооз жер. Азаматсыңар балдар. Сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма. 105 бет 3 көнүгүү. Сөз айкаштарын которуп жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.